Биздин 76-мектеп лицей шаардын так чордонунда турат. Ушул көптөгөн жылдардан бери ремонт болбой жүрдү эле. Сиздин жолуңуз ак экен. Бул элдин атынан, ата-энелердин атынан, мугалимдер жамаатынын атынан айткым келип атат. Sizge көп ыраазычылык. Анын үстүнө мынакей 13 жылдан бeri ремонт болбой жүргөн мектеп сиздин келишиңиз менен жолуңуз ак экен. Бул энеталардын айтып койгон салам дубасын мен сиздерге жеткиргим келип атат. Сизге өтө чоң көптөн рахмат. Ушул Бишкек шаарында жалпы мугалимдердин атынан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин айлыгыбызды ушунчалык көбөйтүп мынакей бар айга сүйүнүп атат чындыгында. Адам өзүңүз айткандай мен мурда 12 миң алчумун. Азыр 25 миңге жетип калдым. Маданияттагы биз сабактар 15 мектеп салып атабыз. Биринчи жолу. Аябай чоң ыраазычылык. Биз мугалимдер кубануу менен кабыл алып атабыз. Рахмат сизге. Рухий мурас жаңы конушунун урматтуу жашоочулары, кадырлуу кала тургундары. Бүгүн сиздердин конушка жакшы саамалык менен келип, жаңы мектептин пайдубалын түптөп, мезгил кутучасын салууга чогулуп отурабыз. Сиздердин конуш 2005 жылы түптөлгөн экен. Ошондогу жаңы төрөлгөн балдар мына быйыл 17ге чыгышты. Ошол балдардын баары шаардын ар кайсы жерине барып окуганга аргасыз болуп келди. Айрым ата-энелер балдары мектепке барып келгиче сарсанаа тартып, азап чегишсе, айрымдары балдарын мектептерине өздөрү ташып, орап алып келишкени талашсыз. Убакыттар өтүп, ордуна жоголуп калган конушуңарда бүгүнкү күндө 7 миңге чукул адам жашайт экен. Демек учурда сиздердин конушта орто эсеп менен 1350 орунду мектепке муктаждык бар. Бүгүн биз дал ушул маселени чечели деп келип отурабыз. Бул иш-чара сиздер үчүн дагы, биз үчүн дагы албетте чоң кубаныч. Биринчиден, балдарыбыз үчүн шарт түзүлүп жатат. Буюрса, мындан ары балдардын баары өзүңүздөрдүн мектептен билим алып калышат. Убаракерчилик жоюлуп, жол киреге кеткен каражатыңар дагы үнөмдөлөт. Мына Бишкек мэриясы күзгө чейин бүтүрүүгө бардык аракеттерди жумшайбыз деп убадасын берип жатат. Курулушту өзүм да көзөмөлгө аламын. Сентябрдын 15-inde балдар окууга бергенде. Бүгүнкү күндө мектеп тартыштыгы Бишкек менен Чүй облусунда абдан чоң экенин жакшы билесиздер. Ички миграциядан улам балдарды мектептерге жайгаштырууда оорчулук дал ушул аймакка түштү. Айрыкча Аламүдүн, Сокулук райондорунда жаңы конуштар абдан көп түптөлгөнү белгилүү. Бишкек шаарынын өзүндө эле жеке мектептерди кошпогондо 177 миң окуучу бар. Борбор шаарыбызда элдин саны 2022 жылдын 1-январына карата 1.074.000 адамды түздү. Бул каттоосу бар адамдар гана. Ал эми Бишкектин айланасындагы 47 жаңы конушту эске алганыбызда, демек балдардын санынын көптүгү 2 эсени түзөт да. Ошентип, өзүңүздөр күбө болгондой, мектепке болгон муктаждык абдан чоң. Балдарыбызга жагымдуу шарттарды түзүп берүү менин жүрөгүмдү өйгөн маселелердин бири. Ушул жерден дагы бир жагдайга токтоло кетүүнү эп көрүп турам. Өлкөдө тартыштык болуп атса, административдик имарат салат деп сын пикир айткандарга жооп бере кетейин деп атам. Өлкө боюнча дээрлик бардык тармактарда масштабтуу түрдө курулуштар жүрүп жатат. Аны өзүңүздөр көрүп билип турасыздар. Бишкек шаарында эле 15 мектеп, 15 бала бакчаны мамлекеттик бюджеттин эсебинен салып баштадык мына. Акбата, Алтын Ордо, Мурас Ордо, Ак Ордо, Ак Босого, Көлмө конуштарында мектептер салынып атат. Баары башталды. Бишкектин тарыхында 15 мектеп бир учурда салынып баштайт деген таптакыр болгон эмес. 15 мектеп, 5 бала бакча. Буга биз мэр жаңылып калды, кичине 1,5 миллиард акча бөлдү. 2,5 миллиард сомдон ашык акча каражатын бөлүп берди.
Мектептердин ар бир квадрат метрин $650 салып жатабыз. Буга чейин ар бир квадрат метрин $820 салып келишкен. Акыркы 10 жылда республика боюнча канча мектептер курулган болсо, ар бир квадрат метринен $170 кемитип коюңуздар, канча сумма чыгат экен? $100 миллион чыгат. Эгер 300 мектеп салынган болсо, $200 миллион ортодо желип кеткен деген сөз да. Анын баарын жеп жүрүшкөн да. Эгерде ошол жебей бүгүнкү күндө 650дөн сала турган болсо, дагы 200 мектеп түшүп калмакта. Жалпы республика боюнча. Жалпы өлкө боюнча айрым айылдарда абдан эскилиги жеткен социалдык имараттар дагы деле бар. Аны моюнга алышыбыз керек. Алардын баарын тактап чыгууга мен тапшырма бергенмин. Госстрой иштеп атат бул боюнча, архитектор и администрация болуп. Алып келет, Кудай буйрса, жакынкы 3-4 жылдын ичинде бүт Кыргызстан боюнча мектептерди, социалдык объектилердин бардыгын жаңыртабыз. Буйрса, быйыл айлык пенсия, жөлөк пул баарын сезилерлик кылып көтөрөбүз. Жылдын аягына чейин социалдык чөйрөгө бюджеттен 111 миллиард сом каралган. Андан тышкары социалдык чөйрөдөгү маяналарды көтөрүүгө кошумча 26 миллиард сом таап жатабыз. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген сөз бар элибизде. Шаарыбызга көрк кошкон имараттар көп болсо дейбиз. Биз администрациялык имарат эле эмес, өтө чоң курулуштарды баштоого ниеттенип жатабыз. Кудай буйрса, ушул жылы Камбар ата 1 кесинин курулушун баштайбыз. Борбор кала демекчи, бүгүн Бишкек шаарынын күнү. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды шаарыбыздын майрамы менен куттуктаймын. Ал эми сиздердин конушта курула турган мектеп боюнча айта турган болсом, бул билим уясы жер төлөсү менен 3 кабаттуу имарат болуп салынат. Наркы 200 миллион сом. Урматтуу мекендештер, ушул жерден сиздерге бир нерсе айта кетейин. Мектеп менен мугалимден акча аяган мамлекет акчасын түрмөлөрдү салганга жумшап калат дейт. Биздин башкы максатыбыз балдарыбыздын коопсуздугу, аларга татыктуу билим берүү болуп саналат. Ошондуктан мындан ары акчабыздын көпчүлүк бөлүгүн мектептер менен мугалимдерге жумшайбыз. Имараттын комплексинин ичинде спорт залы, жыйындар залы, ашкана, китепканасы, окуу залы менен кошо болот. Жер төлөдө көркөм искусство кружокторуна кабинеттер да эске алынган. Ар бир класс предметке жараша жабдылат. Химия, физика боюнча лабораториялардагы иштегидей кылабыз. Кыскасы, заман талабына ылайык жаркыраган жакшы мектеп түшөт. Буйрса, үзүндө ушул мектептин ачылышы менен куттуктап, дагы бир жолу келип кетели. Ак жолтой мектептерден болсун, жамы Кыргыз журтуна дүйнөгө төбөсү көрүнгөн балдар чыксын.